29 жыл жашадым. Распискасы қуала үйген. Мен бақпаймын деп қолынан расписка жазып берген екен. Siz kimi боласыз? Мамырында әрқашаныз шығады. Үйде емес пе? Аялдар үйге, еркектерге зомбылық қылып атқан ұшуда. Бул жолку карманыбыз 55 жашта. Ал төрдө отуруп, бактылуу каралык сүрөө турган куракка келгенде, мынтип 4 туалдын ортосунда оорудан кайналып күн кечирип келатканын айтып, ооруш көрүнөт. Ал 29 жыл чогуу жашаган аялым. Мен ооруп калганда үйдөн чыгарып койду. Азыр кезектешип бир туугандарымдын үйлөрүндө жашап жатам дейт. Бізге келген мен қанша болды? 88 ортасы 88 болды қолшы. Сондан бері Бішкектенде. Анды бойда кес болды сонда. Армиядан келген кес болды. Эмне жумуш аткарып жүрдүңүз бул жакта? Бектем ал төшкүлүктү разный жумуш болчу. Стройка болчу. Андан башка бир мекеменин немеси болчу. Анда бир титиги столовый складында жумушчу болчумун деди. Андан кийин жерге там салдык. Анан фундамент куюп, анан стена көтөрүп, анан эме алып койду. Там салдык, андан тетиги эме болчу. Асыры эме Акбосого жерди алып 4 комната башка 4 комната салынган, 4 комната бүтүлдү. Андан бүткөндөн кийин мынакей 92-нчи үйлөндүк. Ошондо 98-99 ошол участок эмеде Акбосого эме берилип аткан ошондо. Аялым өстүмө өсүп калды. 29 жыл жашадым. Распискасы кубала үйген. Кукук экен баардыгы мен туруп алып кеттим, баардыгын пропал, потерялся. Исчезнул. Супер ТВ телеканалына акыйкат издеп Жусупжанов аттуу жарандын иниси кайрылып олтурат. Жусупжанов өзү ооруганына байланыштуу узак убакыт сүйлөшүүгө мүмкүн болбогондуктан биз окуянын чоо жайын инисинен сурайын деп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жогоруда биз сиздин агаңыз менен сүйлөшкөнгө аракет кылдык, бирок ооруганына байланыштуу мындай биздин сурообузга так жооп бере алган жок. Келиңиз ошол окуя жөнүндө өзүңүз айта кетсеңиз. Бул мен иниси болом. Жусупжанов Бактыбек байкем. Мен Жусупжанова Шайлебек. Бул жеңем менен 92-жылы июнь айында үйлөнүшкөн. Ошо бойдон Бишкекте жашап жүрүштү. Бишкекте жашап жүрүп, анан балалуу болбой жүрүшүп, анан кийин 99-жылы ЗАГС алышты. Ал 90 Андан кийин папам келип, Жусупжанов Макеш келип, мал сатып келип, жер алып берген. Ошо кезде байкем Жусупжанов Бактыбектин паспорту жоголуп кеткен экен. Ошол жерден 1000 сом төлөп, ошол жерге эмесин, фундаментин готовый раствору менен куйдуруп, топурагын түшүрүп, материалын алып берип кеткен. Алып бердим деп барган. Ошол кезде мына 18-4 ай 97-жылы мэриянын постановлениясы чыккан. Номер 180-чы. Ошол бойдон жүрүшүп, мына 2018 сиңдисине купили продажа деп берген.
купили продажа болгон. Ошондо сиздин агаңыздын аялы агаңыздын паспорту жоголуп кеткенине байланыштуу атына өткөргөн үйдө, андан соң өзүнүн сиңдисине өткөрүп жатат ошондо. Ооба, ошо жеңем кийин байкемди уже үйдөн кууп чыгабыз деп булар даярданган сиңдисине өткөзгөн. Могу кадарстын немесинде 10-5-ай 2018-жылы өткөзүп берген. Бирок бул нотариус аркылуу өткөргөн эмес. Госрегистрдан текшерсек, жөн эле өтүп кеткен. Нотариус аркылуу өткөн эмес. Анан сотко бердик. Сотко берсек, отказ берип, кайра артка берип койду бизге. Анын үйдүн эмесин алып келгиле деп, кысыл китебин дейт. Кысыл китебин бизге бербейт экен. Жеңемдин сиңдиси кысыл китебин ошол алыш керек болуп атат. Үйдү болсо баалаткыла дейт. Үйдү баалаталы деп барсак, ал уже милицияларга даярдап койгон, ал үйүнө киргизбейт алар. Байкемди болсо 2020-жылы октябрь айында үйүнөн эжем алып кеткен. Эмне себептен? Жеңем сокулукка туугандарыбызга барып келебиз дегенде алып кеткен экен эжем. Ошондо мурун жыгылган экен, эжемдин үйүнөн дабир жыгылып больницага жаткан. Больницага жатып, башынан операция болду, 3 жеринен операция болду. Менден кийинки иним Урматбек алып барса, мен бакпайм деп колунан расписка жазып берген экен. Ошондо жеңеңиз жазып берет а? Жеңем жазып берген, бакпайм деп. Анан ошол бойдон үйүнө киргизбей атышат. Үйүнө киргизбей, менин үйүм деп, үйдүн да жарымында сатып ийиптир. Андан соң сиздер жеңеңиздер менен байланышып көрдүңүздөрбү? Эмне себептен бул кадамга баргандыгы тууралуу? Жок, байланыштык. Бир эмес 2 жолу барышты. Жеңем болсо бакпайм, эмне кылсаңар ошо кылып ал, мен сиңдиме үйдү бергем деп гана жооп берип койду. Мен ушул телевиденияга акыйкат издеп, чындыкты издеп, ушу байкем ар кимибиздин үйүбүздө жүрөт. Оорулуу болуп калды, үйүнөн ошо кууп чыгып салды. Эгерде үйүн баарын дебейбиз, жарымын бөлүп берсе, бир инимди алып барып киргизип, ошо семьясы менен ошо байкемди карайт эле. Анда азыр ошол сиз атын атап өткөн жеңеңиздин үйүнө баралы, ошол жактан көрсөтүп бересиз да? Ошол жактан көргөзүп берем. Altı. 78. 78. Бул кимдин номери? Ушу Бактылуу жана. Бул жакта сиз көрсөңүз. Ооба. Көрсөм. Бул жакта турат. Булар мурунтан эле ушу байкемди эме кылышкан, даярдашкан да бизге жөнөткөнгө. Мурун эле жыгылыптыр, аларын айтпайт. Анан аябай катуу жыгылып, врачтардын айтуусу боюнча анан бизге жөнөткөн. Эмелердин болсо оформлениянын бүт баарын мурун эле кылышкан булар. Байкеме алдап туруп ооруган кишиге эме кылып оформление кылып алышкан, биринен бири өткөзүп. Жана сиңдиси кичинекей болчу, мен жашаганда байкем менен чогуу жашачу мурун квартирада. Эми бул эже сиңди биригип алып, ошо байкемди ушундай ооруга туш келтирди да, байкем иштейин деп иштечү. Жеңем кызганып, байкемге дары берип атып, мындай оору бизде тукумда жок болчу. Дары берип атып, келсе эле уктап калат, уктап аткан болот. Муну ушу ооруга ушу жеңем эме кылды да, түрткү болду. Бул ооруга мындай оорусу жок болчу. Мектепте окуганда да жакшы окучу. Азыр деле мындай билет, орусча, кыргызчаны так билет. Грамотный байкем. Анан ушу ооруга ушу жеңем эле түрткү болуп, сиңдиси экөө биригип алып, дагы жакшы ушу өлтүрүп койбогону. Ошого чейин мына врачтар айтыптыр, тамак бербей эле уктатып беришкен го. Бул венасынан эчтеке эме болбоптур. Ичкерип кетипти. Бул өмүр бою тамак ичкен эмеспи деп врачтар бизди урушту. Ошондо деле жардам берген жок, мына операциясына жардам берген жок. Биз эмне кылалы деп айтпаган сөздү айтып, мен карай албайм деп туруп расписка жазып берген. Азыр эшигин каклаганда ким квартирантмын деген бирөө чыкты, Ал эмнеде жооп берди? Ал мен билбейм, эчтеке билбейм, иштейби десе эчтеке билбейм деп жооп берип кой. Булардын эле туугандарынан башка үйүнө да киргизбей койду да. Эмнеге айтпайт? Квартиранттар мындай тиңдей деп айтышы керек. Көчө бар болчу, бүгүн бар болчу деп айтышы керек. Бул эчтекени айтпайт. Булар сүйлөшүп, мурунтан эле сүйлөшүп койгон да.
бизге ушундай эме керек да, жардам керек. Юристтердин жардамы керек бизге. Керек болсо биз эмеге чейин, президентке чейин баралы дегенбиз. Ушундай инвалид адамды ушундайлар чыгарып койду. Жок дегенде могу эмелер, соттор, эмелер жардам берсе бизге. Анан ал деле Кыргызстандын жараны, башка жактан келген эмес байкебиз. Ооруган кишини дагы караш керек. Ошого мынчалык ооруайт эле, ушу жеңем күнөөлүү деп эле айтабыз биз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз экинчи тараптын оюн угуу үчүн атайын талаш болуп жаткан үйгө келдик. Тилекке каршы үйүндө жок экен. Биз байланыш номерин алганга аракет кылып, азыр эми чалып көрөлү. Неге албай атат? Абонент азыркы учурда жооп бербей жатат. Бир аздан кийин кайра чалат. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз байланышканга аракет кылдык, тилекке каршы телефон алган жок. Супер ТВ телеканалы экинчи тараптын да оюн угууга даяр. Саламатта калыңыздар.